Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын философиясы. Сабактын планы: адамдын философиясы, адамдын биосоциалдык маңызы, аң-сезимдин адамдын жашоосундагы ролу жана мааниси. Адамдын философиясы. Адам жер жүзүндөгү эволюциянын натыйжасында калыптанган биосоциалдык жандык. Жер жүзүндөгү башка жандыктардан айырмаланып, адам акыл-эске, интеллектке, эмгектенүү, ишмердүүлүк жөндөмдүүлүгүнө, табигый эмгек куралы катары колго, баарлашуу, өз оюн билдирүү жөндөмдүүлүгүнө, эркиндикке, адеп-ахлакка жана башкаларга ээ болуп эсептелинет. Байыркы грек ойчулдары Сократ философияны изилдеп, адамдын эң негизги белгиси анын руханий, адеп-ахлактык жашоого жөндөмдүүлүгү деп белгилеген. Ал эми башка бир ойчул Платон адам канатсыз эки буттуу жандык деп аныктама берген. Адамдын маңызын ачуунун кереги жок, анын башка жандыктардан өзгөчө экендиги белгилүү деген. Диогенден кийин ал адам чоң тырмактары бар канатсыз жандык деп эсептеген. Ал эми Аристотель болсо адам коомдук саясий акыл эстүү жандык деген аныктама берген. Адамды коом жараткан сыяктуу эле коомду адам жараткан деп ырастаган. Чыгыш философиясында адам жаратылыш менен тыгыз байланышта өнүгөт. Байыркы Индиянын философиясы адамдын жан дүйнөсү адамда кезип жүрөт. Жан дүйнө жашоонун айланмасында кайра жаралганда кандай денеге туш келе тургандыгын эч ким билбейт. Ал карма, башкача айтканда каргыш жазалоо деп эсептейт. Адам жашоосунда мурдагы жашоосунда кылган кылмыштары же жакшы иштери үчүн жазаланат. Аалам тарабынан кайсы бир жандыктын, адамдын, арстандын же балким коёндун денеси туш болот. Ошондуктан адам күнөөгө батпаш үчүн чыргалчылыктардан баш тартып жашоо өткөрүүсү зарыл. Индия философиясында адамдын өзүн өзү таануунун эң жогорку чеги аскеттик турмуш болуп саналат. Байыркы Кытай философу Конфуций Цзюньцзы асыл сапаттарга ээ идеалдуу адам деген концепцияны иштеп чыккан. Ал адамдагы асыл сапаттар адамгерчилик, гумандуулук, адамдарга болгон сүйүү болуп эсептелинет. Адам өзүнө каалабаганды башкаларга дагы жасаба деген принципти карманыш керек деп эсептеген Конфуций. Ал эми орто кылымдагы француз жазуучусу Франсуа Рабле адам күлүүгө жөндөмдүү жандык деп белгилеген. Француз философу Анри Бергсон адамдын негизги өзгөчөлүгү катары күлүү жана күлдүрө алуу жөндөмдүүлүгү экендигин жазган. Ал эми немец философу Фридрих Ницше адамдын алсыздыгын, муктаждыгын белгилеп, адам оорулуу жандык деп айткан. Коомдук экономикалык формация теориясын иштеп чыккан немец философу Карл Маркс адам коомдук мамилелердин жыйындысы деп эсептеген. Адам илим жана укук чөйрөсүндө субъект катары каралат. Субъект ой жүгүрткөн, кызыкчылыктары бар, ишмердүүлүк жүргүзгөн статуска ээ активдүү элемент. Субъект түшүнүгү эки мааниде колдонулат. Биринчиси иш-аракеттерди жасаган катышуучу, экинчиси укуктарды жана милдеттерди алып жүрүүчү. Эгер салыштырып карай турган болсок, объект пассивдүү, субъект активдүү ишмердүүлүк жүргүзөт. Мындан келип чыгып, субъекттин эки түрү көрсөтүлөт: индивидуалдуу субъект, коллективдүү субъект. Адамдын биосоциалдык маңызы. Адам социалдык жандык болуп саналат. Ошол эле мезгилде ал табияттын бир бөлүгү болуп каралат. Адам өзүнүн түзүлүшү менен бардык жаныбарларга тиешелүү өзгөчөлүктөргө ээ. Алар гендик белгилер, инстинкт, башкача айтканда өзүн өзү коргоо, тукум улантуу, эмоция, биологиялык муктаждыктар, дем алуу, тамактануу, уктоо жана башкалар. Дене түзүлүшү, ички органдар, дененин табы жана башкалар. Айлана чөйрөгө ыңгайлашуу жана башкалар. Адамга гана тиешелүү социалдык өзгөчөлүктөр: кол эмгеги, сүйлөө, ой жүгүртүү, социалдык муктаждыктар.
өзүнүн муктаждыктарын сезип билүү, ишмердүүлүк, максат коюу, айлана чөйрөсүн өзгөртө алуу жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Адам социалдык жана биологиялык табиятты бөлүнбөгөн бирдик катары каралат. Булар адамдын биосоциалдык маңызын түзөт. Бирок адам коомдо эмес, жаныбарлардын арасында чоңойсо, адам катары калыптанбай тургандыгы эске алуу керек. Бул учурда адам биологиялык жандык катары гана каралып калат. Антропосоциогенез адам менен коомдун келип чыгуусун, эволюциясын жана калыптануусун изилдеген илим. Коом жаралгандан бери адамдын жана коомдун жаралуусу жана калыптануусу боюнча ар түрдүү көз караштар өнүгүп келет. Аларды төмөнкүдөй этаптарга бөлүүгө болот. Биринчиси мифологиялык. Адамдын келип чыгуусун уламыштарга, ар кандай касиеттерге ээ кудайларга байланыштырган багыт. Мисалы Зевс, Юпитер, Амон-Ра жана башкалар. Теологиялык багыт. Адамды улуу күч Кудай жараткан деген ишенимге негизделген багыттар. Мисалы христиан дини, ислам дини жана башкалар. Эволюциялык багыт. Адамдын келип чыгуусун табигый тандоого байланыштырган табигый илимий теория. Бул теория материалисттик философтор тарабынан колдоого алынган. Дарвиндин эволюциялык теориясына ылайык жаныбарлардан айырмаланып адам инстинктин башкара алат. Коомдук тыюу салуулар, өлтүрбөө, кыянат кылба, жеке менчикке кол салба жана башка ушул сыяктуулар. Эмгектенет. Материалисттик марксизм теориясы эмгек адамдын жаныбарлар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгуусуна алып келген деп эсептейт. Дененин өзгөрүүсү, түз басуу, дененин, колдун жана мээнин түзүлүшүнүн өзгөрүүлөрү. Акыл эсинин өнүгүүсү, адамдын аң сезими болуп жаткан чындыкты кабыл алуу, анализдөө, ошого жараша акыл эстүү аракеттенүү, коюлган максат жана милдеттерге жетүүнүн каражаттарын табуу ишмердүүлүгүн жөнгө салат. Адамдын биосоциалдык түзүлүшү табигый укук, табигый теңдик, табигый мораль түшүндүрмөлөрүндө да кеңири колдонулат. Адамдын жашоого жана эркиндикке болгон укугу расасына, улутуна, тилине, динине карабастан тең болуп көрсөтүлүүсү, коомдо кабыл алынган жүрүш-туруш нормаларына баш ийүүсү бул адамдын биосоциалдык жандык экендигин далилдейт. Адамдын адам болуп калыптануусуна социалдык фактор чоң таасир этет. Үй-бүлөлүк тарбия, коомдогу моралдык нормалар, мамлекеттеги укуктук нормаларда адамдын толук кандуу өнүгүүсүнө жана мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга шарт түзөт. Биологиялык фактор да чоң таасир этет. Ошондуктан адамдын ден соолугун чыңдоого жана сактоого мамлекет жана коом кызыктар болушат. Аң сезимдин адамдын жашоосундагы ролу жана мааниси. Аң сезим субъекттин ички жан дүйнөсү менен байланыштуу, баарылашуу процессинде калыптанган, адамга гана тиешелүү болгон ой жүгүртүүнүн жана өзүн өзү жөнгө салуунун эң жогорку формасы. Аң сезим эки багыттуу кубулуш. Тышкы дүйнө тууралуу маалыматты кабыл алуу, адамдын өзүн өзү аң сезимдүү түрдө таануусу. Адам өзүн субъект катары таанып билүүгө аракеттенет. Бүгүнкү күндө адам жаратылышты түгүл ааламды баш ийдирип алганы менен өзүн өзү таануу проблемасы чечилбей келүүдө. Аң сезимдин түзүлүшү төмөнкүлөрдөн турат. Таанып билүү, сезүү, кабыл алуу, элестетүү, ой жүгүртүү, акыл эс, тил жана сүйлөө кирет. Эмоция жана сезим позитивдүү жана негативдүү, активдүү жана пассивдүү жана башка абалдарды билдирет. Эрк адамдын чечимдери кабыл алуу, максатка жетүү, эрктүүлүк сапаттарынан турат. Бул процесстин бардыгы адамдын коомдо акыл эстүү ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө өбөлгө түзөт. Адам ой жүгүрткөндө гана инсан катары калыптанат. Менин ой жүгүрткөндүгүм менин бар экендигимди билдирет деген Рене Декарт. Демек, адам тирүү турганда ой жүгүртөт, аракеттенет жана ачылыштарды жасайт. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Адам деген ким жана ал башка жандыктардан эмнеси менен айырмаланат? Адамга берилген философтордун аныктамаларынын арасынан кайсынысы адамдын маңызын ачып берет? Аң сезим деген эмне? Антропосоциогенез эмнени изилдейт? Адамдын биосоциалдык маңызын эмне түзөт? Аң сезимдин түзүлүшү эмнелерден турат?